الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله توحيد كتابынан сабақты улантабыз. Мурунку бөлүмдө сыйкыр жөнүндө алганбыз. Сыйкырдын өкүмү жана сыйкырчынын өкүмү кандай болот? Ошол жөнүндө алганбыз. Эми бул бөлүмдө автор айтып жатат: Бабу баяни шейин мин анваи сихр. Бул бөлүмдө ошо сыйкырдын кээ бир түрлөрүнү баяндоо деди. Мурункусунда биз шариатта сыйкырдын өкүмүн алганбыз, ал кафырлык деп, эгерде шайтандар менен жардамдашып ошондой сыйкырлык кылса, ал өкүмү кафырлык дегенбиз. Жана ошондой эле сыйкырчынын жазасы бул дүйнөдө өлүм жазасы экенин алганбыз. Бул бөлүмдө ошону алгандан кийин, ал кафырлык деп билгенден кийин, сыйкыр жаман экенин билгенден кийин, сыйкыр деген эмне дегенде кандай кээ бир түрлөрүн айтып атат. Бирок бул бөлүмдөн максат сыйкырдын акыйкаты шариаттагы эмес, жанагындай өлүм жазасына тартыла турган же болбосо кафырлык болгон сыйкырлык эмес. Бул бөлүмдө ошо сөздүк маанисинде, араб тилиндеги сөздүк маанисиндеги сыйкырларды айтып атат. Негизи араб тилинде алымдар айтат, ас-сихр деген ат-таъсир деген. Сыйкыр деген бул таасир берүү деген. Демек, бул бөлүмдө келе турган нерселердин баардык түрү кафырлык эмес, жана бунун кылгандардын баары өлүм жазасына тартыла турган деңгээлде эмес, бирок эмне адамга сыйкыр сыяктуу таасир бере турган иштер. Кээ биркилери арам болушу мүмкүн, кээ биркилери кичинекей ширк, кээ биркилери мубах болушу мүмкүн да. Демек, бул бөлүмдө сыйкырдын таасир берүүчү нерселер сөздүк мааниси жөнүндө айтып атат. Биринчиден айтты, далил айтып атат, Кали Ахмад, имам Ахмад рахимахуллах санады менен риваят кылып атат. Хаддасана Мухаммад ибн Джафар, Мухаммад ибн Джафардан уктук. Хаддасана Ауф ан Хайян ибн Ала, Ауф Хайян ибн Ала дан келди. Хаддасана Катад ибн Кабиса ан абихи. Катад ибн Кабиса атасынан айтып атат. Аннаху сами'ан наби саллаллаху алейхи ва саллям. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан укканын айтты. Кала иннал аяфата ва тарqa ва тиярата минал жибт. Айтты, аяфа деген, жана тарк деген, жана тияра деген төрт нерсени айтты. Минал жибт бул сыйкырдан деди. Эми ушул төртөөнү тең чечмелейт. Кал Ауфун, Ауф айтып жатат. Бул хадисти риваят кылган алымдардын бирөөсү айтып жатат. Ал аяфа зажрут тайр. Аяфа дегендин мааниси куштар менен палачууну айтат. Чымчыктын бир түрүнүн үнү менен, же болбосо анын учуу жолу менен, же болбосо аны үркүтүп туруп, бияка учса жолум болот, бул жака учса жолум болбойт деген сыяктуу төлгө пала ачуу да. Ошо ал-аяфанын мааниси бул ошо куш менен төлгө ачуу, пала ачуу дейт. Ваттарку ал-хатту яхатту бил арду. Эми хат деген мааниси бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 нерсени сыйкырдан деди да. Ошо экинчиси хат дейт. Хат деген бул жанагы кум менен, жер менен, кумдар менен пала ачуу. Кандайча өзүнчө белгилүү бир сызыктарды кылып, ушундай кылып. Андан кийин айтты, вал-жибт, үчүнчүсү ват-тияра деген, тияра жалпы эле жанагындай пала ачууларга кирет. Андан кийин жибт дегенди айтып атат. Жибт дегенди мурунку бөлүмдө айтканбыз, сыйкыр деген мааниде. Сыйкырчы эмес, сыйкырды кылуу мааниде деп. Сыйкырды кылынган ишке жибт деп айтылат. Бул жерде Кал ал-Хасан ал-жибту раннату шайтан. Жибт деген бул шайтандын үнү, азгырыктары деп атат да. Бирок башка туурараак риваятта келет. Хасан радиаллаху анху айтат, ал не раннату шайтан, жибт деген бул шайтан өзү деп айткан да, шайтан деп айткан. Андан кийин айтты, иснадуху жайид ва ли Аби Дауд ва Насаи ва Ибн Хиббан фи сахихи ал-Муснад минхум. Мунун иснады жакшы, мындай сахих деген мааниде айтып атат. Эми бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 нерсени эскерди, бардыгыны ошо сыйкырдын түрлөрүнөн деп атат. Не себептен? Биринчиси татайюр деген жана пала ачуу, бирдеке жана куш менен болсун, не болсун, пала ачуу, жолум болот экен, жандай тыйынды ыргытып алып эле мындай түссө болот, мындай түссө болбойт деген сыяктуу татайюр деп коет. Бул не? Бул кичинекей ширкке кирет, Каидатул асбаб биз мурунку бөлүмдөрдө башында алганбыз. Шариатта себеп болбогон нерселерди себеп кылуу, акыйкый чыныгы себеп болбогон нерселерди себеп кылуу бул кичинекей ширк деп айтканбыз. Татайюр дагы ошол бөлүмгө кирет. Эми ат-тарк деген айттык, бул
жер менен палачу дедик, жерге жана кумдарды, сызыктарды сызып алып, ар кандай палачу. Муну алымдар эки түрдө айтат. Биринчиси жанагы бакшылар, сыйкырчылар ошо кумга сызып алып, ар кандай сызыктарды кылып, адамдарды ушул аркылуу баягы кайыпты бирдекени билип атам дегендей кылып көргөзүшөт. А чынында бул эмне? Шайтандар менен пайдаланышат. Шайтандардын жардамынан пайда алышат дейт. Бул андай болсо сыйкыр. Эгерде шайтандарды колдонгон болсо, жин шайтандарды колдонгон болсо, анда ал эмне? Сыйкырчы болот. Экинчиси болсо жин шайтандарды колдонбойт, бирок ошол аркылуу жанагындай татайыр палачат. Бир сызыктарды кумга сызып туруп, анан аны үйлөп өчүрүп, эки сызык калса, бир сызык калса мындай болот деген сыяктуу өздөрүнчө төлгө ачышат да. Бул дагы ошол кичинекей ширкке кирет. Ал эмне? Себеп болбогон нерселерди себеп кылуу. Ошондой эле аттыяра деген жалпы палачулар, бул дагы себеп болбогон нерсени себеп кылуу. Бул дагы арам жана кичинекей ширк болот. Андан кийин Хасан аль-Басри рахималла айтты, бул шайтандын үнү деп. Башка туурараак риваятта бул шайтан деп айткан. Биз мурунку бөлүмдө айттык эле. Жибт деген сыйкырды кылган ишке айтылат депчи. Тагут деген кылуучуга айтылат деп. Сыйкырчы ошо кылуучуга айтылат деп. Бул жерде шайтандын өзүн айтып атат. Хасан аль-Басри рахималла бул шайтан деп айтат, жиптичи. Бул Аллах алам ошо селефтерде алымдар айтышат, эки ой бар деп. Кээ бир селефтер ошо жибтти шайтан өзү ошо кылган иши деп чечмелешкен. Туурараак ой боюнча эмне? Ошол кылынган ишке жибт деп айтат, сыйкыр кылган болсо. Ал эми кылуучуну тагут деп айтат. Андан кийинки далил. Ани ибн Аббас радиллаху анху кал, кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Абдуллах ибн Аббас радиллаху анхудан келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح. Kimde kim yıldız ilimlerinden, yıldızdan bir bölük үйрөнгөн болсо, анда ал сыйкырдан ошончолук бөлүк үйрөнүптүр дейт. Канчалык деңгээлде көбүрөөк үйрөнгөн болсо, анда ошончолук деңгээлде көбүрөөк үйрөнүптүр деди. Бул хадис Абу Даудда келген, жана иснады сахих деп айтты. Алымдар айтышат, жылдыз илимдери бул эки түрдө болот. Биринчиси ушул сыйкырчылар, бакшылар колдонгон илим. Бул жылдыз мындай болсо, демек бул аламдардын өзгөрүүсүнө таасир болот, адамдардын жашоосуна таасир болот, мындай болот деген ошолор менен төлгө ачуу, палачуу, ошолорду себеп болбогон нерселерди себеп кылуу. Бул эгерде түздөн түз өзү себеп болот деп атса, анда чоң ширк болот. Мурда айтып өткөндөй эле. Эгерде себеп болбогон нерсени ошону себеп кылып атса, бул себеп деп билип атса, анда ал кичинекей ширк болот. Анткени шарият себеп кылбаган нерселерди себеп кылып атат. Эми экинчи бөлүгү болсо, экинчи түрүнө жылдыз илимдеринен ошо күндү эсептөө, жолду билүү, мисалы үчүн паланчы жылдыз бияктан чыгат, бул тарап экен, батыш тарап экен, чыгыш тарап экен, ошо жолдо колдонуу жана ошондой эле күндөрдү эсептеп, айларды эсептесе, ал уруксат бериле турган илим, ал ширкке кирбейт. Түшүнүктүбү? Кийинки хадис келет. Валин Насаи мин хадис Аби Хурайра радиллаху анху анна набия саллаллаху алейхи вассалам кал. Насаиде келет, Абу Хурайра радиллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен акада уqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar, wa man sahara faqad ashrak, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi." Kimde kim bir tүйүнчө байлаган болсо, түйүк байлаган болсо, ага анан жанандай дем салган сыяктуу кылып үйлөгөн болсо, анда ал сыйкыр кылыптыр дейт да. Кимде ким сыйкырлык кылган болсо, ал анда ширк кылыптыр дейт. Кимде ким bir нерсеге байланып калган болсо, bir нерсеге таянып калган болсо, ошол нерсеге тапшырылат деди. Бул хадисте дагы ошо сыйкырдын түрлөрүн айтып атат. Сыйкырчынын бул таасир бере турган нерсе. Сыйкырчылардын иштеринде эмне? Жанагы жиптерге, түйүнчөлөргө байлашып, ошого үйлөшөт, өздөрүнчө бирдекелерди окуп дем салышат. Бул сыйкыр дейт. Кимде ким сыйкырлык кылган болсо, анда ал ширк кылыптыр деп. Муну сыйкырчынын өкүмүн мурунку бөлүмдө алганбыз. Эмне? Эгерде шайтандардан пайдаланып кафырлык иш кылган болсо, ал куфур, чоң ширк болот. Бул дагы ошо таасир берүүчү. Бул уqda деген
Байлаган сыйкыр эң таасир бере турган сыйкырдын түрлөрүнөн. Жанагындай сыйкыр кылып бирдекеге байлап түйүп сүйүп салып салган болсо адамга чынында зыян берет. Оорутат, аял күйөөнү ажыраштырат, жакшы көрдүрөт, ошол сыяктуу жаман иштерден. Пайгамбарыбыз ошондон айтып атат, ким ошону кылган болсо, анда ал сыйкыр кылыптыр. Кимде ким сыйкыр кылган болсо, анда ал эмне кылды? Ширк кылыптыр деди. Андан кийин хадистин аягында айтты, кимде ким жүрөгү бирдекеге байланып калган болсо, бирдекеге таяган болсо, ошого тапшырылат деди. Бул хадистин маегисинде алымдардын көптөгөн сөздөрү бар. Айтышат, мусулман адам Аллах Таалага гана таяныш керек. Аллах Таалага гана тоокел кылыш керек. Ар бир ишинде Аллах Таалага эң биринчи Аллах Таалага таяныш керек. Себептерден мурда. Эгерде адам баласы Аллах Тааланы унутуп, себептерге, кандайдыр бир нерсеге таянып алган болсо, Аллах Таала аны таштап койгон болсо, ал адам курап жок болот да. Чынында көпчүлүк адамдардын жашоосун карасаңыздар, ушул таухидти түшүнбөгөн, ушу Аллах Таалага таянуу деген, Аллах Таалага тоокел кылуу деген ушул чыныгы таухид да. Ар бир ишиңде Аллах Таалага ишенип, Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага жалбарып жүрүү ушул таухид. Көп адамдар чынында жанагындай себептерге таянат жүрөгүндө. Аллах Таалага таянуусу өтө алсыз. Кээ биркилерде такыр эле унутуп койгондор бар да, Аллах Таалага таянуу деген нерсени билбегендер да бар. Кээ бир адамдар бир мансабына таянат, кээ бир адамдар бир байлыгына, бир ишине, же бир тууганына, дагы бирдекесине таянат. Андан кийин ошол күткөн нерсесинен бир жакшылык келбей калса, ал жардам бербей койгон болсо, же ошо ишинен арылып калган болсо, мансабынан арылып калган болсо, бул эмне жашоо токтоп калгандай, ушундай чоң башына түйшүк түшкөндөй, эми кантип жашайм, кандай эме кылам дегендей ушундай түйшүк келет да. Аллах Таалага таянуу, Аллах Таала жөнүндө хуснул зан, жакшы ойлору жок. Аллах Таала жараткан, Аллах Таала рызкы берүүчү, бул себеп нерсе деген нерсени түшүнбөйт да. Мусулман адам бул деген себепти таштап эмес, ар бир ишинде эң биринчи Аллах Таалага таянышың керек. Кандай ишиң болбосун, дүйнөлүк ишиң болбосун, диний ишиң болбосун, эң биринчи Аллах Таалага жалбар, Аллах Таалага таян, Аллах Таалага ишен, көп дуа кылып, андан кийин себептерин кылсаң, Аллах Таала жеңилдик берет ошол нерседе, ар бир иште. Бизде кандай тескеринчебиз? Мисалы үчүн бир иш болуп атса, бир ишиң бүтүрөйүн деп аткан болсоң, ошо эң биринчи Аллахты эстеп, Аллах Таала жардам берүүчү, Аллах Таала колдоочу деп, Аллах Тааладан дуа кылып, сурап, жалбарбастан туруп эле эң биринчи себептерге чуркайбыз, себептерге чуркайбыз. Бир досуңа барасың, бир тууганыңа барасың, ага барасың, буга барасың, ишенген адамдарыңа. Баардыгы жардам бербей койгон болсо, макул болбой койгон болсо, эмне? Адам көңүлү калып, алардан көңүлү калып, жаман болуп, сынып, ушул сыяктуу көп нерсе болот. Ошон үчүн адам баласы ар дайым эң биринчи Аллах Таалага таяныш керек, андан кийин себептерин кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул мына чыныгы ушул таухид да, мындай жүрөгүң Аллахка таянып, эч бир нерседен коркпой. Бул дүйнө эмне болуп кетип атса дагы эчтекеден коркпостон Аллах Таалага таянуу. Мисалы үчүн салафтардан келет. Салафтардан эмне? Арызданышканда да кымбатчылык болуп кетип атат. Кымбатчылык болуп кетип атат. Кантип жашайбыз деген ушул сыяктуу проблема айтканда, бирөөсү айтат, ошол арзанчылыкта рызкы берген Аллах Таала кымбатчылыкта да бизге рызкы берет. Кымбатчылыкта да рызкыңды Аллах берет, арзанчылыкта да Аллах Таала рызкы берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени жаш балдарга кичинекейинен жүрөгүнө сиңирген да. Мисалы үчүн Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхуга эмне кылды? Кичинекей бала кезинде таухид үйрөнүп баштады. Айтты: "Я гулам инни уаллимука калимат." О жаш бала, кел, мен сага кээ бир сөздөрдү үйрөтөйүн деди. Ихфазиллаха яхфазук. Сен Аллах Тааланы сактаган, Аллах Таала сактайт. Аллах Тааланы сактоо кандай? Аллахтын буйруктарын аткарып, Аллах Тааланын арам кылган нерселерине тыйылып, сен ошондой кылсаң, Аллах Таала мына сени ар дайым сактайт деди. Демек, мусулман адам жүрөгүнө ушул нерсени сиңириши керек. Эң биринчи мен эмне? Аллахтын буйруктарын сактасам, Аллах Тааланы сактасам, Аллах Таала мени баардык нерседе, баардык жерде сактайт деген. Бул нерселерди пайгамбарлар ушунчалык бизге мисал кылып көргөзүп кеткен да жашоосунда. Мисалы үчүн Ибрахим пайгамбар билесиңер. Ал кичинекей кезинен эле ошо таухидке күйүп, Аллахтын акысына күйүп, жана буттарлардын сыйынган бутпарастардын буттарын сындырып, ушундай кылганда эмне? Ага чоң от жагышып, аны ошол жана эмеге салып ыргытышканда отко. Ибрахим пайгамбар эч кандай корккон жок. Аллах Таала мен деди. Ошол чоң сыноодон да корккон жок. Ошондо Аллах Таала аны сактап койду. Эмне деди? Аллах Таала буйрук кылды отко, ал муздак болду. Ибрахим алейхиссалам күйгүзгөн жок.
Бул живой мындай тирүү мисалдар да, бул жашоодо пайгамбарлар ошондой көрсөткөн. Демек мусулман адам эң биринчи өзү алсыз болбой, ошо Аллахтын буйругун сактап, Аллахтын арам кылган нерселерине тыйылып, Аллах Таалага таянса, Аллах Таала сөзсүз түрдө сактайт. Бирок эмне, биз ушул жагынан өзүбүз алсызбыз да. Өзүбүз Аллах Таалага болгон буйруктарын аткаруудан алсызбыз. Андан кийин Аллах Таалага болгон арам кылган нерселерден тыйылуудан алсызбыз. Ага болгон ишенимибиз алсыз да. Ошон үчүн эмне, бизге башыбызга түшүш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты эмне? Ихфазиллаха тажидху туджаха. Сен Аллахты сактаган болсоң, аны ар дайым алдыңан табасың дейт. Ар дайым. Кандай гана проблема келбесин, кандай гана түшүш келбесин, анда эмне? Аллах Таала сага жардам берет. Көп адамдарда коркунуч менен жашайт келечегинде. Ушу таухид, ушул нерсе алсыз болгон үчүн коркунуч менен жашайт. Мындай болуп кетсе эмне кылам? Көпчүлүк адамдар карасаңыз, байлыгы да жетишиктүү, ашыкчасы менен барлары бар. Бирок дагы деле коркунуч менен жаша. Эртең мындай болуп кетсе, эртең кризис болуп кетсе, эртең бала чакам кандай кылып калат, мындай кылып калат деген жүрөгүндө коркунуч бар да. Аллах Таалага таянуу, тооккел, жакшы ой деген жок. Аллах Таала ар дайым ошо. Эмне себептен ошондой? Анткени Аллах Таалага болгон байланышы алсыз. Аллах менен болгон байланышы алсыз болгон сайын тооккели алсырайт. Аллах Таала боюнча жакшы ойлору жок болот. Ошон үчүн таухид деген мына ушул. Таухид деген жөн эле таухид 3 бөлүктөн таухид улухия рубубия деп айтып эмес. Бул илим катары үйрөнөсүң. Бирок эмне? Мусулмандардын жашоосуна ушул нерсени сиңирүү. Муну адамдардын карапайым элинин арасына аралашып, түйшүктөрүнү, проблемаларыны угуп көрсөң, бүт айланып келип баардык проблемасы ушуга такалат. Аллах Таалага ишеним алсыз, якын алсыз, тооккел алсыз, Аллах Таалага жалбаруу алсыз, ибадат алсыз. Ушул нерсеге келип такалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты, кимде ким Аллахтан башка нерсеге таянып алган болсо, анда Аллах Таала аны ошого тапшырып коет. Кайсы бир нерсеге таянган болсо, ошого тапшырып коет. Мусулман адам ар дайым Аллах Таалага таяныш керек. Аллах Таалага гана ишениш керек. Башка нерселерин жөн гана себеп болуп эсептелинет. Алымдар айтышат, бул эмне? Ошол адамга, Аллахтан башкага таянган адамга жаза сыяктуу дейт. Бинакиди кастихи дейт. Ал эмне? Аллах Таала турса, аламдардын Раббысы болгон, бардык жакшылык жамандык Аллахтын колунда болгон, бардык нерсеге кудуреттүү болгон Аллах Таала турса, Аллах Таала мага дуа кылгыла, сурагыла, берем деп атса, ошондо Аллах Тааланы унутуп, андан кийин башка бир болбогон себептерге таянып, ошого таянып алган болсо, Аллах Таала ага эмне? Жаза катары ошого тапшырып коет да. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн мусулман адамдын жүрөгү ар дайым Аллах Таалага байлануу болуш керек. Андан кийин хадисте айтат: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواية قالت Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. قال ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. Men sizlerge ayda je bolbosa al-ada деген ушул жөнүндө кабар берейинби деди. Ал эмне дегенде ал айтты, ал намима, чакымчылык. Сөз эки адам арасында чакымчылык кылуу жана al-qalatu baynan nas, адамдардын арасында сөз ташып сөз кылуу деди. Бул Сахих Муслимде келген хадис. Бул хадистен максат жана башында айтып өткөндөй эле, чакымчылык, элдин арасында бири-бирине сөз ташыгандык, ушак ташыгандык бул адамдарга сыйкыр сыяктуу таасир бере турган нерсе. Сыйкыр адамга таасир берет да. Сыйкырдын акыйкаты эмне? Сөздүк мааниси таасир дедик, таасир берүү. Демек бул дагы ошо чакымчылык кылуу дагы намима дагы жана ошондой эле ушактык кылуу дагы бул адамдарга таасирин берет. Ошол себептен муну сыйкыр деп, сыйкырдын түрлөрүнөн кылып эскерип атат. Намима деген бул чакымчылык. Чакымчылык бул шариатта чоң күнөөлөрдөн. Ал үчүн бир адам жөнүндө сүйлөгөн болсо, анын сөзүнү наркы адамга ташып алып барган болсоң, сени тиги мындай деп жамандады, мындай деп экөөнүн ортосун уруштуруу, бул эң жаман иштерден, шариатта чоң күнөөлөрдөн. Бул аялдардын арасында көп боло турган иштерден. Азыр күндө тилекке каршы аял эмес, эркектердин арасында дагы көп. Мусулман адам ушуга окшогон иштерден сак болуш керек. Кээ бир салафтардан келген айтышат, чакымчы бир аз убакытта кылган ишини сыйкырчы бир жылда кыла албайт. Же болбосо тескеринче, сыйкырчы бир жылда кылган ишини
чакымчы бир аз эле убакытта кылып коет дейт да. Анткени эмне? Чакымчылыкта бат уруштуруп чоң таасирин тийгизет адамдаргачы. Бирөөнү барып туруп жамандап, анда кылды, мында кылды деп сөз ташый турган болсоң, бул бир туугандарды ажыратышы мүмкүн, тууган урукту ажыратышы мүмкүн, эр катынды ажыратышы мүмкүн, көптөн бери дос болуп жүргөн жакшы адамдарды ажыратышы мүмкүн. Ошон үчүн эң жаман иштерден болгон үчүн сәләфтерден келген ал сыйкырчы бир жылда кылганын чакымчылык бир аз эле убакытта кылып коет дейт да. Бул намима деген чоң күнөөлөрдөн. Буга окшогон нерселерден эркек болсун, аял болсун алыс болуш керек. Сәләфтер, сәләф салихиндерден келет чакымчы адамга кандай мамиле кылган. Алар да ушунчалык жогору кулк мүнөздө болушкан. Сәләфтерден бирөөсүнө айтат. Тиги бирөө сөз ташып келет. Тиги сен жөнүндө мындай деди депчи. Сөз ташып келгенде ал айтат: "Эгерде ал мен жөнүндө айткан сөзү чын болгон болсо, Аллах Таала мени кечирсин" дейт. Эгерде ал жалган айтып аткан болсо, Аллах Таала аны кечирсин дейт. Бул эң жогорку кулк мүнөз да. Азыр бизге бирөө келсин, сени тиги мындай деп атат деп. Ошондой деди, кана жүр, коюп бересиңби? Бас, артынан барып түшүп, анын икир-чикирин эчеме кылып, урушуп, ызычуун баарын көтөрөт да. Бирок сәләфтер аларда кулк мүнөз ушунчалык жогору болгон үчүн, алар эмне? Максаты Аллах Тааланын разылыгына жетүү, ыхластуу болгон үчүн алар айтты, эгерде жакшы чын болсо, анда мени кечирсин деди Аллах Таала, мен жаман адам болуп аткан болсом. Эгерде жакшы болсо, жалган болсо, анда аны жалган сүйлөгөн үчүн, ошо домат кылган үчүн Аллах Таала аны кечирсин деп койду. Болду. Ошону менен ал жүрөгү да ооруган жок, проблемасы да жок башында. Биздики болсо эң кеминде бирөө айткан болсо, ошону угуп калган болсоң, барып ызы-чуу кылып урушпасаң да, эң кеминде ошо адам жек көрүп, душман болуп, ушундай болуп жүрүп өтөбүз да. Демек, ушакчылык, чакымчылык бул ошо сыйкырдын түрлөрүнөн, ал эмне? Сыйкырдын түрлөрүнөн дегенде бул жана кафир боло турган түр эмес. Ушакчы адам, чакымчы адам өлтүрүлө турган жаза эмес бул. Бул деген эмне? Ошо сыйкыр сыяктуу жаман таасирин бере турган деген мааниде. Андан кийинки хадис айтат: "Валахума ан ибн Умар радиллаху анхума анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал: Инна минал баяни ла сихра." Бухари Муслимде келет дейт. Абдуллах ибн Умар радиллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Чынында сөзгө чечендиктин түрлөрүнөн не сыйкыр бар деди. Мындай сөзгө чечендик бул сыйкырдын түрлөрүнөн деди. Эми бул дагы жанагы тилдик маанисинен. Алымдар айтат, сөзгө чечендик кандай учурда эгерде бир батыл, жараксыз нерселерди, туура эмес нерселерди кооздоп, көркөмдөп айта турган болсо, кээ бир адамдар бар да ушунчалык сөзгө чечен адамдарды сыйкырлап коет ал. Туура эмес нерселерин азгырыктар менен ошондой сүйлөп, эгерде мисалы үчүн ширкке чакырып аткан болсо, ошону кооздоп, көркөмдөп көрсөтсө, же бидатка чакырып аткан болсо, же бир арам ишке, же бир жалганчылык кылып, азыркы күндө кээ бир эмелер бар го, жанагындай мошенниктер. Сүйлөгөндө ушундай кооз көркөм сүйлөп, адамдардын башын айлантып, бат эле азгырып алат да. Ошонун баардыгы эмне? Ушундай жаман түрүнөн ал. Ошо сөзгө чечендиктин жаман шарият жек көргөн түрүнөн. Сөзгө чечендиктин баары эле жаман эмес. Эгерде акыйкатты айтып аткан болсоң, туура нерсе айтып аткан болсоң, ал пайдалансаң болот, колдонсо болот. Бирок эмне? Жанагындай жаман, туура эмес жолго колдонуу бул ошол сыйкырдын түрлөрүнөн деген. Сыйкырдын түрүнөн дегенде адамга ошол сөз таасир берет деген мааниде. Бул да жана кафирлык деген мааниде эмес. Адамга таасир берүүчү, азгыруучу нерселерден да. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллах Таала баарыбызды ушул фитналардын ачыгынан да, жашырынынан дагы сактаган болсун. Аллах Таала баарыбызды сыйкырдын, гыйбаттан, ушакчылыктан, сыйкырдын түрлөрүнөн баарынан алыс кылган болсун.